Ай мама, ушундай болду эле бул көчүп эле. Фундаменти жок. Жок дегенде 300дөй адам жашайт, фундаменти жок. Жаракасынан жаракалар кеткен. Пара берип чарчадык. Атыбыздан жаман болду. Баягы 5 катын келатат. Фундамент жок бул жерде. Мына адамдын күчү деле мындай кереги жок буга. Мына уже көчүп атат мына. Ким айтмакчы, жер тоголот. Мына тактан серпилет. Бул сыяктуу ондогон көп кабаттуу үйлөр бар. 6,5 титреди. Уже балдарыбызды көтөрүп алып жүгүрүп качкан эме болуп калдык эле. Илгери аварийный состоянияга киргенден кийин мына темирлер менен ороп чыккан Мына кече Турциядан кийин даже биз деле коркуп калдык, мына бала чакабыз менен жатканданчы. Жана кичине эле жер титирсе 4-этаждан түшкөн велосипед жетпей жада калсачы. Жер титиргенде аябай корктук балам. Фундаменти жок экен, подвалы жок. Күн жаганда ичине суу кирет экен балам. Өтө коркунучтуу жашаганыбызгачы. Мамлекеттин немеси жетпейт экен, күчү жетпейт экен. Инвесторлордун пайдасы үчүн деп биз ошого дагы чакырганыбыздас. 4 кабаттан турган көп кабаттуу үй, бирок монтип мына жөнөкөй эле кирпич турат, фундаменти жок. Жок дегенде 300дөй адам жашайт, фундаменти жок. Жаракасынан жаракалар кеткен, авариялык абалда деп бул үй сноско кетиш керек деген чечим чыккан, ага карабай мына ушундай фундаменти жок көп кабаттуу үйдө 300дөй адам жашап жатат. Ош шаарынын Черемуш-Кичи районунда бул сыяктуу ондогон көп кабаттуу үйлөр бар. Кече Турцияда катталган зилзаладан кийин мындагы жашаган тургундардын түн уйкусу бөлүнгөн, анткени фундаменти жок көп кабаттуу үй жөнөкөй эле 4 балдык жер титирөөгө дагы туруштук бере албашы толук ыктымал. Бул мына фундамент болот го, ар бир жерде фундамент болот, мына 1-2 метр болот. А бизде мына кирпичтен эле башталган, жаан жаганда бүт эле суулар чөлмөк болуп кетет. Мына уже көчүп түшүп атат буларчы. Подвалы жок. Подвалы вообще жок бул жерде. Мына урап түшүп атат да, мына темир кармап турат. Азыр мыналар ошондон түшүп келатат. Жана сыз тарткандан булар түшүп мына кирпичтери урайт. Бүт эле. Ортолорунда эме жокпу? Фундамент мындай ортолорунда жок, мына темир менен ороп чыккан. Илгери аварийный состоянияга киргенден кийин мына темирлер менен ороп чыккан мынчып. Мына уже түшүп атат мыналар, көрүп атасыңарбы мына? Түшүп мынчып калган. Мына фундамент жок бул жерде. Дагы ошо. Мына. Ушуну чырмалап алып келгенде биз мени алып келген. Ушу чырмаланды. 90-чы тополоңдо келди. 90-чы буну темирде ошондо эле ошондо чырмап, ана жерде эрелелер бар. Ону ошондо Мына карасаңар, мына күч, адамдын күчү деле мындай кереги жок буга. Мына уже көчүп атат мына. Ким айтмакчы, жер тоголот. Мына тактан серпилет. Гордон келбейт эч кандай. Ана жерди байкагыла, өйдө да мына жакка келгенде аяктын подвалы бар. Бул жактын подвалы жок. Мен да ошого түшүнбөйм да, бул жактын подвалы жок. Бул жактын подвалы бар. Ай мама. Ушундай болду эле бул көчүп эле. Оштун ортосунда Красный Плотский 5А деген аварийный үйдө жашайбыз. Жашаганыбызда анча болду, бир да адам келип сүйлөгөнөм жок, көргөнөм жок, билбейтем. Аварияга 2 жолу сноско кеткен. 64 квартира, ар бир үйдө 3төн болгондо эм 400-500 адам жашайбыз. Ушул үйгө жардам берип койсоңор кандай болот экен? Аварийный дом экен, кече жер титиргенде аябай корктук балам. Ушулар ушу мэрлер карап кичине оңдоп түзөп ордуна үй салып берсе жакшы болот эле. Жаш балалар жашайт, картаң аялдар, картаң чалдар жашайт бу жерде. Ушу мэрге кайрылат эле, ушуну бир жаңылап жасап берсе. Жер титиргенде аябай корктук балам. Фундаменти жок экен, подвалы жок. Күн жаганда ичине суу кирет экен балам. Өтө коркунучтуу жашаганыбызгачы. Дом чындап эле эски. Азыр мен 4-этажда жашайм. 4-этажга дагы жакшы суу чыкпайт бизге. Трубалары дагы эскирип калган. Трубаларын дагы алмаштырыш керек дей берет. Анан отопление дагы чыкпайт. Кышында отоплениясы жок отурабыз биз. Агаратыбыздын акыбалын көрдүңүздөр, аябай мусор. Алды дагы, аркасы дагы. Алдын жакын арада эле тазалаттык, эми аркасын дагы тазалатып атабыз. Ушуларды дагы жакшылап тазалап, ордуна башка дом куруп берсе жакшы болот эле. Эгер мисалы өзүбүздүн квартирабыз канча квадрат метр чыкса, ошончосун төлөйбүз. Эгер андан ашып кетсе, андан ашыгын дагы төлөп беребиз да. Ошону биз немеге мэрге каттап атып, жазып атып, мына алдын көрүп атасыздар, таза болду. Кудайга шүгүр жакшынакай болуп калды. Мунуну тартып өтсөңүздөр, азыр мына жерге бирөө гараж куруп алган, тияка болсо тосуп алган, туш-тушун тосуп алган, мусору бар, тандыры бар, туалети бар. Эми жана шаар деген шаардай болуш керек да, туурабы?
мыйзамсыз курулуштарды куруп атат. Азыр эми биз менен урушуп атат бул жактагылар. Силер эмнеге арыз жазасыңар, эмнеге бул жерди алдыртып атасыңар деп. Негизи былтыр айтып өтүлгөн мындай мыйзамсыз курулуштар болбош керек деп. Шаарыбыздын көркүн көрүп атасыздар. Мынантип эле баары өздөрү тороп алса, буну же мэр өзү көзөмөлдөбөсө, разрешение берип коет экен, каалаганын элдер кылып атат. А буну көзөмөлгө алып турса, ушул иш-чара болбойт. Мунун азыр мусорду айтып атат. Биз неменин жанагы мусор тазалыктын иши эмес экен, өзүңөр алгыла деп атат. А муну салган адам үстүн шифрын ана керектүүсүн алып чыгарып койду, мусорун албайт экен. Тиякта да гараждар ошончо жатат, гаражын алып кетти, мусору калып атат. Мисалы биздин жителдер тазалап чыгышпайт экен, тазалык тазалабайт экен. Ошондо биз кимге кайрылышыбыз керек? Мындай нерсени ким көзөмөлдөйт? Көрсө түшүнөт экен деген ойдо. Мына кече Турциядан кийин даже биз деле коркуп калдык, мына бала чакабыз менен жатканданчы. Жана кичине эле жер титирсе 4-этаждан түшкөн велосипед жетпей жада калсачы. Бакытбек Жетигенов өзү айткан жок, неме деп атат, актап, сырттап, жакшынакай кылып беребиз дейт. Ал кылган нерсеси мындай неме да, кандай десем, без толку, потому что эртеге эле кайрадан монтип көчүп түшөт, жана жер силкинсе кайра эле неме болот. Акча каражаты 50% биз төлөсөк, 50 ал төлөсө, мындай неме болбойт да. Менимче лучше мына жерди, азыр жердин аянтчасы чоң, алды тарап, арка тарап. Ошону биз жака каратып берсе, биздин, например, да, мына инвесторлорго берсе, бир тарабына бизге куруп берсе, эки тарапка өздөрүнүн пайдасына дем, алар деле жөн курубайт да бизге, туурабы? Мамлекеттин немеси жетпейт экен, күчү жетпейт экен домду, үйдү салып бергенге. Жок, хотя бы ошондо бул тарапка бизге салып берсе, бул эки тарапты домдун өзүнө жана инвесторлордун пайдасы үчүн деп биз ошого дагы чакырганбыз да сиздерчи. Элдин көйгөйү мына домду бузулса, аянтчасы чоң, ошо хотя бы бул жагына бизге бул эки тарабына өздөрүнө куруп алса, пайда тийеби дейм, жакшы болобу эле бизге дагы, башка адамдарга дагы. Болгону бизге мына тазалыкты өзүбүз алдын тазалап алабыз, артында эле ушул жана бульдозер менен биздин күчүбүз жетпейт, жана кет менен орок деген бизде домдо жашабайт андай нерсе. Ошого мына жерди суруп берсе, таза болуп калса, жана инвесторлор келсе, ошонун эле бизге мына жерди бизге өткөрүп берсе, мына дом ушул жерге карайт деген болсо, инвесторлор келип атат өзү. А бул жердин жер маселеси болуп атат да. Министр деле мэр таап берет. Красный Полоцкий 5-анын алдында турабыз. Аварийный дом, бизге мэр карабайт экен. Мына жерибизди кызыл китеп кылып алалы, бизге ушул жерди берсе, инвесторлорду өзүбүз табабыз. Курулуш компаниялар эми жер болсо келет болсо керек. Ушу жерди мэр тараптанбы, архитектурактанбы, ушу жерди каратып бергиле бизге. Жардамыңар ошол экен. Ушу жер каралса, курулуш компаниялар келип калар. Бул жашоочулар баягы толук канды түшүнбөй же бир кандайдыр деңгээлде маалымат толук жетпей аткандар чалмын аркасынан делечи, домдун аркасынан так 13 метр аркасынан бул жака место суу. Бул жерде мындай жери кеңири деп айтсак болот да. Дом менен бириккенде 40 сотик чемти жери бар экен. Домду алып өзүнчө мына менен айтсак 30 сотик 88 шарчы метр жери бар экен. Бул жерде мисалы үчүн мына биринчи этаждагылар бүт эле мындай ээлеп алып, анан баягындай ал легкий конструкция менен куруп алышкан да, анан алар айтышат экен көп кабаттуу үйлөргө бул жери менен сатып алыш керек депчи. Алардыкы мыйзамсыз. Ал биринчи кабат менен 5-чи кабатпы, 10-чу кабатпы мунул жерге болгон укугу бирдей болот. Эч кандай биринчи кабатта жашагандарга туш-тушундагы жер ошолорго ээлик кылат деген эч бир жерде андай бир жазылган эмес. Бул жөн эле түшүнүк. Биз кылып аткан дом. Сөз кылып аткан домчу. Бул жерде мына 5 этаждуу деп турат, көрдүңбү? Бул жер эч кандай чектөө эмес. Мисалы, мыналар зеленый зонада карасаң, мыналар зеленый зона. А бул жерде эч кандай эме жок, маселе жок. Просто жашоочу эми компания мындай болот. Өзүң деле билесиң, шаардагы компаниялар канчалык көп пайда табуунун аркасында ойлойт да, өздөрүнчү.